Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мынакей сиздер менен кайрадан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Куттуу студиясында жүздөшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн салттуу ислам түшүнүгү боюнча берүүбүздүн 4-чү бөлүгүнө келип жеттик. Студиябызда Кыргызстан мусулмандарынын алдыңкы кеңешинин мүчөсү, белгилүү дин аалымы Эмилбек Ажы Андартеги мырза келип отурат. Ажыкем, кош келипсиз. Кош келдик. Алла разы болсун. Буга чейин 3 эфир чындыгында бат өтүп кетти. Абдан кызыктуу. Мисалы, сиз соц тармактардан көз жүгүртүп байкоого алып атабыз. Бул жактагы аябай мындай элибизге дагы жагып аткандыгы көрүнүп турат да. Эмесе, урматтуу көрөрмандар, анда биз эфирибизди баштайлы дагы алгачкы суроону устаз сизге улантайын, узатайын. Бизде өзүбүздө калкыбызда, элибизде сөз бар да. Мисалы, өлгөндөн кийин адамдар каяка барат. Эми кээде мен өзүмө деле ошондой суроо жаралып калат да. Мен өлгөндөн кийин каяка барам депчи. Эми баягы жана устаздардан уккан сөзүбүз бар, жанагындай барзакта болот, башка да болот деп. Бирок өлгөн адамдар негизинен кайда барат? Анан бизде өлгөн адамдарды тирүү адамдар кандай кабыл алышыбыз керек? Ушу суроодон баштасак. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin ва салату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллахым разы болсун. Биз дагы деле могул салттуу ислам түшүнүгү китепчени түшүндүрүп жатабыз. Ошондо жакшы суроо болду аябай. Негизи эле өткөн адамдар кайда барат? Анан биз аларды кандай кабыл алышыбыз керек? Аларга кандай дуба кылышыбыз керек? Алар бизди угабы, укпайбы? Ушул маселеси боюнча болду да. Негизи адамдын рухун Алла Таала ар кимдикин өзүнчө жаратат. Адамдын жанын. Бул ар кимдики өзүнчө бир жауһар деп коет, өзүнчө жаралат. Ал эми ошол жан жанагы ата тектен келип, ата энеден келип, анан Алла Таала ошолорду себеп кылып бул ааламга алып келет. Бирок рух түбөлүктүүлүк үчүн жаратылган. Түбөлүк үчүн. Ошондуктан рух карыганын билбейт. Канча ачыкса деле, мисалы, жүрөгүм жаш деп жүрө берет. Денеси барып карып, мисалы, бирден иштен чыгып, мисалы, денесичи, анан убага келгенде ажал деп коебуз аны. Арабчадан ажал деген сөз, мөөнөт деген сөз. Мөөнөтү бүткөндө бул дүйнөдөн баары бир кетишибиз керек болот. Анткени түбөлүктүү жалгыз Аллах Таала гана. Ошондо бул дүйнө кийинкиге салыштырмалуу жокко эсе. Бир узун бир сызык болсо, ошонун ичиндеги башындагы бир точка сыяктуу эле. Анткени сурактын өзү, мисалы, канча 50 миң жыл, мисалы, андан кийинки окуялар, булардын баары эми санап келсек, сан жетпей турган окуялар. Алла Таала түбөлүктүү дедик. Алла Таала эч бир нерсеге окшошпойт дедик. Бирок биздин дагы рухубуз түбөлүктүү экен. Ошондо кандайдыр бир окшоштук болуп калдыбы деп айтат кээ биркилерчи. Бул жерде окшоштук жок да. Эмнеге? Анткени бейиш менен тозоктун түбөлүктүүлүгү бул Аллах Тааланын каалоосу менен жаратып атат. Аллах Тааланын түбөлүктүүлүгү өзүнөн өзү. Ошон үчүн кээ бирки аалымдар бар, мисалы, тозок кийин жок болуп кетет дегендер бар. Алар туура эмес. Ахли сүннат вал жамаат матуридия акыйдасы боюнча бейиш дагы, тозок дагы түбөлүктүү. Ошол түбөлүктүү тозокко түшөсүзбү? Кудай сактасын, бейишке түшөсүзбү иншалла? Ушул дүйнөдөгү амалдарыңыздан, ниеттериңизден ошол таасир этет. Демек, бирөө, мисалы, жакын адамыбыз же бирөө өттү деп коелу. Аны биринчи эле алып барып кабырга коебуз. Анан кабыр сурагы болот. Баарыбыз билгендей, эки периште келип сурайт. Ошол жерде кабырда канча мөөнөт болот, андан кийин суракта канча мөөнөт болот, булардын баары кайып. Биз буну пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан кабары аркылуу биле алабыз. Анан кээ биркилер мындай түшүнүк бар азыр. Өлтүрүп койсо, эми өлүп калды, барып коюп койду, кайра келе берет, жада калса жай башында Куран окушпайт. Ал жакка келгенден кийин мындай эле бир нерсени көмүп койгондой эле, мисалы, такыр кабар деле албай коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул негизи биздин могул туура акыйдага туура келбейт. Анткени адам өлгөндөн кийин эле болуп жок болуп кетпейт. Бул китептеги айткандай, мисалы, бул китепте мындай дейт. Өлгөн адам тирүүлөрдү угат жана билет деп жазылган. Адам өлсө эле жок болуп кетпейт. Өлүм бир ааламдан экинчи ааламга көпүрө. Бул убактылуу ааламдан түбөлүктүүлүккө көпүрө болуп атат.
Адамдын денеси өлөт, руху, жаны барзах ааламында болот. Демек биз билген могул себептер ааламынан башка аалам бар экен. Ал ааламдын аты барзах деп аталат. Ал жактагылар Алла Тааланын амири менен бул ааламдагылар жөнүндө кабардар болушат. Ушул маселеде алар бизди укпайбы? Негизи эле өлгөндөр бизден пайдаланабы, пайда көрөбү жана биз алардан пайда көрөбүз, көрбөйбүзбү маселеси бар. Демек, адамдар өлгөндө эле жок болуп кетпейт экен. Аларга биз зияратка барсак угат экен. Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар, кайсы бир кабырдын жанынан же таныш адамыңардын кабырынын жанынан өтүп баратсаңар, ага салам айткыла деген хадистер бар мисалы. Ошон үчүн бизде деле адат болуп калган кичинекейибизден кабырлардын жанына өтүп баратканда дуа кылып коебуз. Анан биз силердин аттарыңардан барабыз, чындыгында баарыбыз Алла Таала кайттуучубуз деген сөздү айтабыз. Илгертен бери адатыбыз ушул. Негизинен жана мен ушу эсимде бар да, мен ошо атам менен ушул кабырдын жанынан өтүп баратканда сөзсүз түрдө токтоп туруп, анан Куран окуп туруп анан өтчүбүз да. Жөн өтчү эмес. Негизи ошол бизге дагы көп айтчу да. Кабырдын жанынан өтөрдө сөзсүз түрдө Куран окуп туруп, анан өткүлө дечиле да. Демек, бул нерсе багыл атадан балага, муундан муунга өтүп келаткан нерсе экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине амал кылынган нерсе болду. Анткени саламды уккандан кийин алар, демек биздин дуабыздагы буйруса, дуабыздын пайдасы жетет. Ал эми дуалардын эң жакшысы Курани Карим болгондуктан, Фатиханы окуп, Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп, анан Куранды багыштап коебуз. Ошол менен кичине эгер күнөөкөрлөр болсо арасында азабы жеңилдеш үчүн иншалла. Анан бул жерде дагы эмне дейт? Ал жактагылар Алла Тааланын амири менен бул ааламдагылар жөнүндө кабардар болушат. Күнөөкөрлөрү тирүүлөрдүн дубасына муктаж. Мисалы, ата энебиз өтсө, чоң ата чоң энебиз өтсө, алар жөн эле унутуп койгонго болбойт биздечи. Биз мисалы мурунку аманатты кийинкилерге тапшырышыбыз керек. Бизге чейинкилер дайыма биз үчүн дуа кылып келген. Алар өтүп кетишти, азыр кабырда. Бирок биз дагы алар үчүн дуа кылып, анан биздин кийинкилерге дагы дуа кылышыбыз керек. Ошон үчүн башка аяттарда мисалы бизге чейинки имандууларга Аллахым жеңилдетип, күнөөлөрүн кечир деп дуа кылышат хадистерде. Ошол нерсени биз дагы аткарабыз, анткени алардын күнөөлөрү, алардын азаптары ушул менен жеңилдейт. Ал эми Кудайга жакын пенделери тирүүлөргө дуба кылышат деп билебиз. Ушул маселеге келгенде, алар өлгөндөр эми тирүүлөргө пайда бере алабы, бере албайбы деген маселе бар. Негизи кээбиркилер айтат, жана калса пайгамбарлар болду, өлдү, болду, алардын тирүүлөргө пайдасы жок дейт. Өлдү, бүттү экен. Башка адамдар, мисалы күнөөкөрлөр өлгөндөн кийин тескеринче бизге муктаж деп айтышат да. Бул маселе бар, бизге муктаж алар, биз аларга дуа кылышыбыз керек. Аллахым ушуну себеп кылып алардын күнөөлөрүн кечирет. Бирок өткөн адам эле болду, жок болду, жана кийинкилерге пайда бере албайт деген түшүнүк бул Матуридия акыйдасына туура келбейт. Жада калса, мисалы Сиро китептерди окуй турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы Мирач кечесинде Муса алейхиссалам менен жолукканда, ошол Муса алейхиссаламдын насааты менен жанагы 50 маал намаз 5 маалга жеңилдетилген, азайтылган. Бул окуяда Муса алейхиссалам өзү өтүп кеткен. Бирок булар барзах ааламында кезигип атышат, көрүшүп атышат. Ошондо насаат кылып, кайра тирүүлөрдүн пайдасына насаат берип жатат. Демек, бул хадистердин өзүндө деле эмне билинет экен? Пайгамбарлар мисалы тирүүлөргө пайдасы тийген. Ачык айтсак, Муса алейхиссаламдын насааты бизге мисалы пайдалуу болуп атат. Ошондой эле бул жерде дагы бир-эки аят бар. Мисалы Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ла тахсабанналлазина кутилу фи сабилиллахи амуата. Алла жолунда өлтүрүлгөндөрдү өлүк деп эсептебе дейт Алла Таала. Бал ахья, алар тирүүлөр инда роббихим юрзакун, Раббилеринин алдында ырыскыланып жатышат дейт. Башка аятта ва ла тaqulu лима юкталу фи сабилиллахи амуата. Алла жолунда өлгөндөрдү өлдү деп айтпагыла дейт Алла Таала. Буну Курандан тапсаңыздар болот иншалла. Демек, алар өлгөндөн кийин өлдү деп айтпашыбыз керек экен. Десек, кээбирки туугандар айтат, жок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндө, Абу Бакр радиаллаху анху
ким эгер Мухаммадка сыйынса, анда ал өлдү болду. Ким Аллах Таалага сыйынса, ал дайыма бар болуучу бакый деп айткан хадиси бар. Ошону далил кылып туруп пайгамбар өлдү дейт алар. Алардын шейхтери учурунда ушундай болгон. Мисалы аса таягын кармап алып, Мухаммад эмне болду? Мухаммад өлдү, болду, ал кабырында жатат. Мухаммаддын пайдасы жок. Андан көрө менин ушул аса таягым пайдалуураак мага. Буну менен таянып басам, душманды урам, малды чабам мисалы. Ал Мухаммаддын ушу аса таякчылыктагы пайдасы жок деген өздөрүнүн китептерине жазып келишет. Демек бул жерде булар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын рухуна, анын урматына оройлук кылып жаткан болот. Тескеринче чоң күнөөлөрдүн бири. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам шейиттердин шейити. Анткени бейиштеги эң чоң, эң жеткен даража бул шейиттик макам. Эч бир адам бейишке киргенден кийин кайра бул дүйнөгө кайткысы келбейт экен да. Бир гана ошо шейиттер өкүнөт экен. Кана кайра кайтсам, кайтып туруп, ушул 100 жолу, 1000 жолу Алла жолунда кайра ушундай курбан болсом деген ниети болот экен. Ошондо эң жогорку даража шейиттердин даражасы болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой жогорку даражадан дагы жогору болуш керек да. Ушул маселеде биз айтабыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям киши колду болуп өткөн дейбиз. Кыргызча айтканда. Ооба баарыбыз китептерин окуганбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ооруп, бир жумача 5 күн ооруп, анан баш катты ооруп анан өткөн. Бирок ушул киши колду болгон деп айтабыз. Эмнеге? Анткени хадисти, Куранды билген адамдар болсо, мисалы Имам Бухариде келген хадистер бар. Эч бир пайгамбар өлүп атканда, мисалы ажал келип, аны периште, өлүм периштеси мындай жанын суруп кетпейт экен биздикине окшоп. Пайгамбарлардан уруксат сурашат экен. Өлүм периштеси келип уруксат сурайт. Бул дүйнөдө каласыңбы же Алла Тааланын жанына кетесиңби депчи. Ушул хадис бар. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизден риваят кылат. Айша энебиздин бутуна жатып ооруп жаткан учурда анан мен азыр жанагы тамактын даамын сездим дейт да. Кайсы тамак жөнүндө сөз болуп атат? Айша энебиз айтат, мурун ошо ооруганга чейин мага көп айтчу эле дейт. Хайбар согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир жөөт аял тамак бышырып келип белекке берет. Ал тамак козунун эти болот, бышырылган. Ошол кезде бир татымда таткандан кийин жандагы сахабалардан бир аз жеп жиберишет. Анан жанагы козу тирилип туруп, мени жебе, мен ууланганмын деп айтат. Бул пайгамбарыбыздын мужизасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч нерсе болбойт. Бирок жандагы 2 сахаба кайтыш болот. Алардын аттары дагы белгилүү. Ошондо пайгамбар жанагы уу нерсени жеп алган. Бирок убактысы келе элек болот, өлүм периште жанагы алып кетпейт, жанагы уунун таасири токтотулуп турган да. Кийин анан убактысы келгенде кетерине пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар-рафиқул а'ла деп айтканда, ошо Алла Тааланын жанына барайын деп айтканда, өлүм периштеси анын жанын алган болот. Ошол кезде Айша энебиздин бутуна жатып туруп, анан ушул үйдү жакты карап, жанагы потолокту карап, анан ушул сөз айтат. Ар-рафиқул а'ла. Алланын жанына барайын депчи. Анан ошондон кийин жаны чыккан деп Айша энебиз айтат да. Ушул хадистер Бухариде дагы, Муслимде дагы келет. Демек, ушул сөзү жанагы акыркы сөзү болгон дейт да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондо демек пайгамбарыбыз киши колду болуп, Алла жолунда шейиттердин шейити болуп, ошол жөөттүн уусу менен бул дүйнөдөн өтүп атат. Бирок бул дүйнө себептердин ааламы. Бул дүйнөдө сөзсүз бир нерсе болуш үчүн ошол Алла Таала коюп койгон себептерге байланганбыз, себептерди карманышыбыз керек. Мисалы үйдөгө чыга турган болсом, мен бул жакта тепкич керек, мага шаты керек, учуп кете албайм. Ошол сыяктуу ачка болсом тамак жешим керек. Туруп курсагым ток болуп калбайт. Бирок барзах ааламы бул себептерге байланган эмес. Ал барзах ааламды биз билбейбиз кандай экенин. Демек өлүм ушул дүйнөдөн башка барзах ааламына өтүү болот экен дагы. Ал эми ал дүйнөдө пайгамбарлар, шейиттер, олиялар жана таква адамдар тирүү деп айтабыз. Тирүү дегенде бул дүйнөдө эмес, жок барзах ааламында тирүү. Бел ахия, Куранда Алла Таала айтып жатат, алар тирүүлөр инда роббихим юрзакун, Раббилердин астында ырызкыланып жатат дейт. Ошондо тирүү деген сөздөн кийин
экинчи сөздү Алла Таала ырыскыланып жатат деп алып келип атат. Кур'ан-ы Каримде ушундай бир нерсе бар. Усул фихта карай турган болсок, усул фихта тафсир деп коет. Муфассар сөз бул андан кийинки келген сөз, мунуку келген сөздүн өтмө мааниге буруудан токтотуп турган, түз мааниде келгендигин билдирип турган баягы чечмелениши бар. Демек, тирүү дегенде тирүү, бирок маанавий тирүү, башкача тирүү деп өтмө мааниде жоруп койсок болот эле да. Бирок бул жерде Алла Таала жок, алар ырыскыланып жатышат дейт. Ырыскыланып дегенде ырыск эмне? Жеш, ичиш, жашоонун жыргалчылыктарын пайдаланыш. Ушундай жашоонун жыргалчылыктарын пайдаланып, барзах ааламында алар тирүү, аларды өлүү деп айтпагыла, өлүү деп эсептебегиле дейт. Демек, адам өлгөндөн кийин ушундай бир ааламда болот экен, ал ааламда баары бири-бирин тааныйт, анан бул жактан кеткендерди алар тосуп алып сурашат. Кандай жүрөт, эмне болду, мени эскербей койду го, мени унутуп калды го. Бири-биринен. Ооба, бири-биринен. Эми бул жактан кеткендеринен сурашат экен да, эмнеге мага дуба кылбай атат экен деп үмүттөнөт. Анан жада калса жанагы кээ бирде өткөн адам түшкө кирсе, демек ал жанагы ошол адамдын кейпинде периштеси келип анан эскертет да. Ушундай нерселер бар. Ошолорго биз ошон үчүн бирөөнү эстесек, мисалы бирөө жөнү сөз кылып калсак, кой эми паланча өтүп кетти эле, ошону сөз кылып калдык деп отуруп тамак ичип бүткөндөн кийин кээде Кур'ан окуп коебуз го. Ошолордун баары жанагы биздин ата бабабызды үйрөткөн, алар биздин дубабызга муктаж, аларга дуба кылып тургула деген мааниде. Анан бизде мындай нерсе бар. Кээде мисалы дуба кылып атканда ата бабабыз коргосун, оомин деп дуба кылгандар болгон да. Анан өз кезегинде мисалы чубакта мына буну биз туура эле түшүнүшүбүз керек, анткени алар колдошу мүмкүн, бул алардын шапааты жөнүндө сөз болуп атат деген сөздөрдү айткан. Бул бирок түшүнгөндөр болгон, түшүнбөгөндөр болгон. Негизи ата бабалар кандай колдошу мүмкүн? Анан сиз дагы мисалы өлгөндөн кийин сиздин балаңызды коргошуңуз мүмкүн эмеспи? Колдошуңуз мүмкүн эмеспи? Дегенде эч бир мусулмандын жүрөгүндө Алла Тааладан башка күч бар деп, күчтүү, кудуреттүү зат бар деп эч ким билбейт. Жалгыз гана кудурет Алла Тааланыкы. Баардык нерсе ошонун гана, Алла Тааланын гана каалоосу менен болот. Бул нерсени биз билип алышыбыз керек, жүрөгүбүзгө түйүп алышыбыз керек. Бул маселе жөнүндө эч кандай талаш жок. Бирок экинчи маселеде бирөө дуа кылып атса, ата бабабыздын арбагы колдосун деп. Буну ширк деп атышат, мисалы кээ бирки туугандар. Ошону айтабыз. Кой таксыр, анчалык шашпа, такфирге кетпе, мусулманды капырга чыгарба. Кана, мисалы биздин ата бабаларыбыз деле мындай илимсиз болгон эмес да. Мусулман коому болгон, ошо 1000 жылдап исламды карманып келишкен, алардын деле бир карманган бир далили болгондур деген бир маселе тууруш керек. Бирок тилекке каршы, мисалы 90-жылдары, 2000 жылдары орустардан кийин ошол кезде деле биздин дамлалар, күчтүү дамлалар болгон. Ошол Өзбекистандан келип, мисалы, же ушул 150 баланын бир дамлабыз Чүйгө, Нарынга, Таласка таратып балдарды элге дини үйрөткүлө деп. Айтор илимдүүлөр болгон ошол кезде деле. Күчтүү илимдүүлөр болгон. Бирок алардын аты чыкпай эле коомдо көбүнчө белгилүү ырчылар, чорчулар, мисалы, же журналисттер, же медиктер ислам жөнүндө сүйлөп баштагандагын алардан башка эч ким билбейт исламды. Ошолор эле билгендей, анан элге ошолордун аты чыгып таанылып кетишти. Анан алар ушундай нерселерди, мисалы, бул ширк болот, бул бидат болот, өлгөнгө Кур'ан окуба, же дуа кылба деген нерселерди айтып калды. Биз ошол жерден мисалы массаны ушундай жоготуп койдук да, анткени алардын айтканы Кур'ан менен сүннөт болуп атат. Бирок биздин ата бабабыздын карманган далилин биз билбей калдык. Ушул маселеде мисалы Кур'ан-ы Каримде Аль-Кахф сүрөсү бар, Үңкүр деген сүрө. Бул 5-күн дайым окуйбуз го биз жума күнү. Ошондо мисалы Уаммал жидару факана ли гуламейни. Муса алейхиссалам менен Хызыр алейхиссалам жөнүндө окуя болот. Муса алейхиссалам менден дагы илимдүүрөөк бирөө бар бекен деген ойго батканда, Алла Таала ага билдириш үчүн мисалы Хызыр алейхиссаламга жолук дейт, өзүнүн окуясы бар, билсеңиздер керек. Анан 3 окуя болот. Ошо үчөөнүн бирөөсү булар бир мындай кулап бараткан дубалды тургузуп коюшат да. Анан эме каршысына эме тургузгандан кийин акы алалы дейт, акыны бербей коет, тамактан бербей коет. Ушуга Муса алейхиссалам
жанагындай ыраазы болбойт да, биз буларга эмнеге жардам бердик, булар бизге эч нерсе төлөгөн жок депчи. Ошондо кийин түшүндүрүп берип атканда Хидр алейхиссалам айтат: "Ва амал жидар", ал эми жанагы дубал биз тургузуп койгон. Факана, ошол дубал дейт, ли гуламейн ятимейн, эки жетим балдарныкы болчу. Эми фил Мадина, ошол шаарда, ва кана тахтаху канзун лахума, анын түбүндө кенз болгон экен, кең байлык болгон экен. Байлык эми сандык болот. Бул сандыкты кээ биркилер айтат, мисалы алтын болот дейт да. Кээ биркилер айтат, жок, алтын эмес, ал жакта илим болот дейт. Китептер болот. Ошол китепти ала эки жетим бала чоңойгондон кийин окуп туруп, анан ошол менен жанагы туура жол таап, байып дагы, анан жанагы илимдүү дагы болот дешет. Кээ биркилер айтат, ошол сандыктын ичинде алтынга жазылган илим болот дейт. Айтор ушундай тафсирлерде келет. Ал жерде баалуу нерсе, бирок байлыктын эң байлыгы, эң баалуусу бул илим да. Ошон үчүн көпчүлүк алымдар илим болот деген. Алла Тааланы тааныткан илим болот дейт. Ошону тургузуп коюшат, эки жетимдик болот, анан башкаларга албак калбасын деп тургузат дагы. Эмнеге десе, ва кана абухума солиха, бул экөөнүн атасы таква адам болгон дейт да, солих адам болгон дейт. Ошол себептен булар тургузуп койду. Ушул сөздүн тафсиринде имам Ан-Насафи мисалы эң кыска жеңил тафсирлердин бири, ушул жерде кыйла жаддухма ас-саби дейт да. Алымдар айтышкан жетинчи атасы деп дейт. Ошондо демек эмне болуп атат? Бул жакта бир маселе болуп атат. Алла Таала буларды буйруп, билдирип Хизр алейхиссаламга Алла Таала жардам берип жанагы дубалды тургузуп койду. Эмнеге десе, астындагы нерсе байлык балдарга жетиш үчүн, жетим балдар үчүн. Себеби эмне десе, булардын жетинчи атасы таква, солих адам болгон дейт да. Эми караңыз. Эгер Куранда Абухума дегенде атасы дедим да, биринчи атасы деле болушу мүмкүн, экинчи атасы деле болушу мүмкүн, бирок алдында жетинчи атасы деп атат. Ага чейин балким алар баары мусулман таква болгондур, бирок жандай олия болгон, таква болгон атасы жетинчи атасы болуп атат дагы. Ошол жетинчи атасынын таквалыгынын пайдасы кийинки неберелерине жетип атат. Мынакей. Ооба. Ошондой эми бир маселе бар. Ал жетинчи атасы тирүү кезинде билдиби, билбедиби, бунун кийин урпагы жетим болуп калаарынчы, мисалы ушундай кыйын абалда калаарын тирүү кезинде билген жок да. Кайыпты Алла Тааладан башка эч ким билбейт. Бир гана Алла Таала уруксат берген нерселерди пайгамбар саллаллаху алейхи билген дейбиз. Бирок кайыпты жалпы эч ким билбейт Алла Тааладан башка. Демек, ал жетинчи атасы барзах ааламында болгон, ушул абалды көрүп, неберелер үчүн дуа кылган деп айтышат да алымдар. Ошодон улам мисалы ата бабабыз, колдосун мисалы жети ата деген маселелердин баары ушул жерден келип чыгып атат эми. Демек, биз бирөө өтүп кетсе эле болду, бул жок болду, пайдасы жок, зыяны жок, анан башка бирке адашып кеткен туугандарга окшоп, мындан караганда менин аса таягым пайдалуураак дебешибиз керек экен. Алла Тааланын илими, Алла Тааланын кудурети ушул ааламга гана байланып калган жок. Адамдын таквалыгы бул дүйнөдө кандай пайда берсе, өткөндө дагы өзүнө ошондой пайда берип атат да, мисалы тозок отунан сактап. Бирок жада калса, небере чөбүрөлөрүнө таквалыгынын пайдасы жетип атат да. Ошон үчүн кээде адам өзү үчүн бир нерсе кылгысы келбейт. Мисалы сиздин бир жериңиз ооруса, больницага барбайсыз да оңой мененчи. Жеңебиз эле болбой эле жүр деп барбасак барбайсыз. Бирок балаңыз кичине чыркырап ыйлап калсын, жүгүрүп барасыз. Ошон үчүн такси жалдап. Ооба, кээ бирде адамдар мындай болот экен да. Өзү үчүн таква болбосо дагы, боло албаса дагы, жок дегенде бала чакасы үчүн, же ата энеси үчүн таква болгонго аракет кылып, аларга дуа кылганга аракет кылыш керек экен. Ооба, ушулардын баары ушул Кахф сүрөсүндө алардын атасы таква болгон дейт да. Ошон үчүн ошого аларга Муса алейхиссалам жана жардам берип дуалды түздүп атат. Бул дагы бир далил болду эми. Бирок жанагы мисалы өлгөндөн кийин эле болду, жок болуп калды деп, ооба, жөнөкөй пенделер муктаж. Эч бир мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан башка баардык адам күнөөкөр. Күнөөкөрлөрдүн эң жакшылары тооба кылуучулар. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күнөөсү жок да. Пайгамбар күнөө кылышы да мүмкүн эмес. Анткени пайгамбарда күнөө кылуу кудуретин жаратпайт дейт Ибн Хумамчы, мисалы Ибн Хумам биздин ханафи алымдардан. Демек, неге дегенде күнөө кылуу Аллах Таалага баш ийбестик болуп атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
ибадаттын туу чокусу болгон. Алла Таалага баш ийбеши мүмкүн эмес да. Ошон үчүн Матуридия акыйдасында пайгамбар болгонго чейинби, пайгамбар болгондон кийинби айтор пайгамбарлар күнөө кылбайт дейбиз. Эми бир эки маселе бар. Мисалы Муса алейхиссалам жөнүндө бир кыптыйды түртүп койсо өлүп калган, же Адам алейхиссаламдын жанагы тыйылган мөмөдөн жеп алышы, булардын баары күнөө эмес дейт. Алымдар анын маанисин түшүндүрөт. Маселе мындай болуп атат. Күнөөдөн таза зат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлдү. Барзах аламына кетти. Кабырында азыр өзүнүн ошо денеси жатат. Анан дагы бир ажайып, пайгамбарлардын денеси, анан олиялардын денеси чирибейт да, жер жебейт. Алардын урматы үчүнчү. Кээбиркилердики мындай кечирээк мындай эскерет дейт, бирок жада калса Ухуд согушунда каза болгондорду кийин көмүш керек болгон башка жерге. Анткени азыр Ухуд жерге барсаңыздар, мисалы Ухуд тоосуна, ал жакта мечит бар, жанында Ухуд согушунда каза болгон шейиттер бар. Ошонун жанында чоң канал кеткен. Ошол жерде кээде сел жүрүп турат экен да. Жанагы бир жүргөн сел 50 жылдын ичинде дагы жүрөт деген кыргыздарда сөз барбы? Демек ошол сел жүрүп, жанагы кабырларды жеп кеткен дагы ачылып калган кабырлар. Анан азыркы жерге кийин көмүшкөн, бир 70 жылдан кийин болсо керек. Ошондо кабырлар ачылып калганда азыр өлгөндөй таптаза жанагы жаңы өлгөндөй абалда болгон дейт да. 70 жылдан кийин. Бул өзүнчө бир далил. Ушул нерсеге ишенбеген жанагы агымдар деле, мисалы Бакыя көрүстөндө азыр аларда журнал бар экен. Ошол дептерге жазып коет экен. Эгер кабырды ачса, өлүк чириген эмес болсо же чирий болсо кайра жаап туруп, бул жакта олия жатат, буну тийбегиле деген өздөрүнүн жана журналы бар. Араванда болуп калдык сабакка өтүп. Анан жолдо баратсак, чоң эле трасса да эми, негизги трассасы да, анан өтө жакын жерде бир кабыр турат. Анан сурадым, бул кабыр неге турат, муну жылдырып койбой эле депчи десем, айтышты да, кече жакында эле жол куруп атканда, ал кабырды ачса ичиндеги адам чирие эле экен. Кайра ошол бойдон коюп туруп, азыр ким өтсө ошол жерден көрсө болот, мисалы турат. Демек ушул нерселерди бул Алла Тааланын, ал адамдын өзүнөн эмес бул нерсе, буну Алла Таала кылып атат. Алла Таала аларды чиритпейт. Алла Таала олияларды, анан пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарларды денесин чиритпейт. Демек, алардын денеси турат азыр, анан бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы мужизасы да. Пайгамбарыбыз тирүү кезинде кандай пайгамбар болсо, өткөндө деле ошондой пайгамбар болот. Жанагы адашкан тайпалар айтат, пайгамбарыбыз өлдү, болду, жок, пайдасы жок дейт да. Анда элчилиги тирүү кезинде, анан өткөндөн кийин элчи болбой калды, Алланын элчиси болбой калды деген маани чыгат да, бул туура эмес. Пайгамбар болуп жаралгандан кийин ал түбөлүктүү керек болсо, бейиште мисалы Алланын элчиси, ошол Алланын элчисинин жанында биз Фирдауста бололу деп дуа кылабыз да. Элчилик айтор жоголбойт. Демек, тирүү кезинде кандай дуа кылса пайгамбарыбыз, өткөндөн кийин деле барзах аламында үммөтүн эстеп ошондой дуа кылат. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Ма мин ахадин юсаллиму алийя, ким эгер мага бир жолу салам айтса, илля раддаллаху алийя рухи хатта арудду алейхи салам. Алла Таала менин рухумду мага кайтарат дагы ага жооп беремин дейт. Биз ат-тахиятуда намазда пайгамбарыбызга салам айтабыз. Ошол ар бир сиз салам айткан сайын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сизге салам айтып турат экен, алиге алып турат экен. Бул нерселерди айттык. Эми мисалы башка бир хадистерде пайгамбарлар кабырларына тирүү деген хадис бар. Имам Бухариде мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кызыл тоонун жанынан учуп баратканда жанагы буракка минип алып Исра кечесинде Муса алейхиссалам кабырына намаз окуп жатканын көрдүм дейт. Демек, ал аалам биз билбеген аалам, бирок ошол ааламда кадимкидей эле жашап кетип атат азыр. Алар кабардар. Демек, ошолордон дуа кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанына барып, пайгамбарыбыздын шапаатын сураш, бул пайгамбарыбызга кадимкидей эле кайрылуу болуп атат. Ким эгер мен ханафиймин деп туруп, же мен матуридиймин деп туруп, ушул нерселерди ширк десе, анда ал адашкан болот. Жанагы тайпалардын таасиринде калган болот.
Анткени биздин бардык китептерибизде, ажылык жөнүндө, умра жөнүндө китептерибизде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барып зиярат кылганда, тирүү кезинде зиярат кылгандай зиярат кылгыла дейт, адеп сактап. Мындай жерди карап, барып тирүү кезинде кандай сахабалар зиярат кылган, анан эмнеге биз зиярат кылабыз? Ал дагы маселе бар. Алла Таала Кур'ан Каримде айтат, мисалы, эгер алар өздөрүнө өздөрү зулумдук кылса, күнөө кылышса, жаука сага келишет дейт. Пайгамбарыбыз айтат, сага келишет, Алла Тааладан алар кечирим сурашат. Жана алар үчүн Алланын элчиси кечирим сурайт дейт да. Ошондо жанагы пайгамбарыбыз тирүү кезинде сахабалар исламды кабыл алгандан келип пайгамбарыбызга тооба кылганда, анан Аллах Тааладан сура бериңиз, Аллах Таала менин күнөөлөрүмдү кечирсин, мага ортомчу болуп бериңиз, шапаатыңызды бериңиз деп дуа кылышкан. Тирүү кезиндечи. А өлгөндөн кийин дагы ошол аят, ошол бойдон амал кылынат. Анткени пайгамбарыбыздын тирүүлүк менен өлүктүктө пайгамбары жоголбойт дедик, биринчиден. Экинчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен зарани фи кабри факаннаху зарани фи хаяти. Ким эгер мени кабырымда жатканымда зиярат кылса, мени тирүү кезинде зиярат кылгандай дейт да. Ошон үчүн умрага барганда тетик жерде пайгамбар жатат экен деп жанагы видеолорго тартып сүйлөө, бул эң чоң адепсиздик. Жада калса Алла Таала ширк келтиргендер эгер тооба кылса, Алла Таала кечирет, исламга кайра кайтат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сөккөндөр кайра тооба кылса, тообасы кабыл болобу, болбойбу деген маселе бар. Кады Аят деген киши бар, алымыбыз, ошо Шифа деген китепте ушул маселени алып келет дагы. Бирок негизи Ханафи мазхабында тообасы кабыл болот. Бирок Малики мазхабында жада калса, ошол пайгамбарыбызды сөккөн адамдын тообасы дагы кабыл болбойт дейт да. Ушундай деңгээлде. Бир учурлар болгон, мечитте мисалы Аллах Таала деп ошолго ошол зикир менен чогуу эле пайгамбарыбызды айтса, салават айтса, мисалы жок, бул ширк болот дегендер болгон да. Эми булардын баары убакыт менен буйруса оңолот. Эми биз азыркы айткан хадисти Абу Дауд, имам Абу Дауд өзүнүн Сунан китебинде айтат, Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Демек, биз өлгөндөрдү болду, өлдү, жок болду деп эле койбошубуз керек да. Аларга дуа кылышыбыз керек. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зиярат кылышыбыз керек, олияларды зиярат кылсак болот. Буну зиярат кылышы менен биз кабырга сыйынып кетти деген мааниде эмес. Анткени эч бир мусулманда Алла Тааладан башка бир зат пайгамбар болсо дагы пайда же зыян бере алат деп этикад кылбайт, ишенишпейт. Бул кадимкидей себеп. Биз намаз окуп себеп кылып аткандай, ажыга барып себеп кылып аткандай, зекет берип себеп кылып аткандай, биз ушул олияларды сүйүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды карманып, жолун карманып, пайгамбардан шафаат сурап себеп кылабыз аны. Болгону себеп гана. Жалпысынан ошо иншалла. Өтө сонун болду. Негизинен дагы биздин көрүүчүлөргө дагы абдан бир чоң, бир жакшы маалымат болду. Өзүм үчүн дагы аябай ушундай суроо болуп аткан жердин баардыгы толукталды десек болот. Кийинки суроо дагы биздин көрүүчүлөргө абдан кызык. Негизинен бул суроо багыл ар бир көрүүчүнүн жүрөгүндө, балким ушун мен ушундай бир алым жолуп калса ушул суроону берет элем деп балким күтүп аткандар. Чындыгында биз баягы кичинекей кезибизде биз эми айылда эле чоңойдук да, баарыбыз элечи уй кайтарып, ой кайтарып дегендей, жана ушундай бир чолуп алганда баягы кез үй кайтарып алган учурда бир аксакалдар менен кеңешип аласың. Ой, баланча айылда баланча деген өткөн. Анан ал ушинтип бир дуа окуса, суулар ушундай уяп аткан суу өйдө агып деп, анан мен өзүмдө дагы бир учурлар болуп калган. Ушул биз айылдык байкелерибиз менен сүйлөшүп отурганда, ой, биздин айылдан баланча деген олуя өткөн, ал ушундай жанагындай кереметтер бар эле, бир адамды эшекке айлантып ийген. Анан кээде ушундай сөз болуп калат эле, ушул эки олуя биригип, анан бир экөө кармаша кеткенде жанагындай баягы отуруп талпактап коебуз го. Ошолор мынтип көкөлөп, ушинтип чабышкан депчи. Анан кээ бир учурлар болуп калат, эми сөзгө сөз кызыгып кетип угасың да, ушундай кызык го адамгачы. Анан кээ бирде баягы жанагындай экөө отуруп алып, анан бири-бирин сынаганда жана ак нерсеге ошо сүт болобу, ошондой баягы буудай, жүгөрү баарын аралаштырып ушуну бөлүп бер дегенде бир аят окуса экөөнүкү тең бөлүнүп калып, ушундай бир кереметтерди угуп жүрөбүз да, ушундай болгон экен депчи. Негизи эле ушулар негизи чынбы деген бир суроо болуп атат да. Ооба.
Бул жерде кыргыз тилиндеги керемет деген сөз араб тилиндеги карама деген сөздөн чыгат. Карамат дегенчи керемет. Карамат деген аттар дагы бар мисалы. Мындай дейли, башынан негизи бул аалам себептердин ааламы. Ар бир нерсе себеби менен болуш керек. Өзүнүн закону менен болуш керек. Бул Алла Тааланын закону, сүннатуллах деп коебуз. Жанагындай эле адамдын курсак ачса тамак жеш керек, өйдө чыккысы келсе шаты керек, сууга баса чөгүп кетет деген сыяктуу суунун үстүнө баса албайт. Эми ушул адаттан тыш нерселер төрткө бөлүнөт да. Жалпысынан 3 дейт, эми 4кө бөлүнөт. Адаттан тыш нерселер. Эң биринчиси, мен азыр кереметти жалпы айтып атам да, биз ошол адаттан тыш нерсени керемет деп коебуз, керемет экен депчи. Ошондо эң биринчиси бул муъжиза. Пайгамбардын колунан көрүнгөн, башкалар кана пайгамбар экениңди тастыктачы десе, ошондо көрсөткөн адаттан тыш нерсе бул муъжиза. Бул ким мен пайгамбармын дегендин колунан гана көрүнөт. Анан өзү каалап, каалагандай көрсөтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы айды жарганы, алакандан суулар чыкканы, таш пайгамбарыбызга сүйлөгөнү, алейхиссалату вассалам, жанагы козу сүйлөгөнү, булардын баары, сөңгөк ыйлаганы, жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам басып жүрсө, булардын баарында пайгамбарыбыздын денесинде муъжиза болгон. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын терисин жанагы энелерибиздин бири бир кичинекей чөйчөккө терип алчу экен да, чогултуп алчу экен. Анан пайгамбарыбыз ойгонуп кетип, бул нерсе, буну не кыласың десе, мен атырыма кошуп, атырымды жыттуураак кылам деген да. Денесинен чыккан тер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын денесинен чыккан тери муъжиза болуп атат. Эми пайгамбарыбыздын жашоосу өзү муъжиза. Пайгамбардын сөздөрү вахий, Алла Тааладан түшкөн аян. Демек, бул нерселерди пайгамбарыбызды көргөн адам эле өзү, мисалы сахабалар пайгамбарыбызды көрсө эле пайгамбарыбыздын нурунан нурланып, ыймандын кайсы бир деңгээлинде көтөрүлгөн да. Ошон үчүн сахабалардын жалпы коому эми ар бирөөсү мисалы бизден караганда артыгыраак. Кейбирлер чыкты, мисалы пайгамбарлардын сахабалардын заманын ыйыкташтырбаш керек, сахабалар деле биздей адам болгон деп. Жок, биздей адам болгон эмес алар. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөн адамдар болгон сахабалар. Жада калса аларды көргөн адамдар дагы, табийиндер дагы башкача болгон, мисалы табийиндер дагы башкача болгон. Демек, пайгамбарыбыздагы болгон адаттан тыш нерсе муъжиза экен. Бул биринчи нерсе болду. Экинчи нерсени биз карамат деп коебуз. Бул олияларда болот. Бардык акыйда китептеринде мындай деп келет. Караматул аулияи хаккун. Олиялардын керемети акыйкат дейт. Эми олия ким? Олия деп жүрөгүндө ыйманы бардын баары олия. Ыйман баарында бирдей. Периштелерде, адамдарда, пайгамбарларында баарында бирдей ыйман. Кайсы маселеде? Алла Таала бар деп ишенишинде. Демек, баары Алла Тааланын олиясы экен. Бирок олиялардын деңгээли болот дагы, өзгөчө Алла Таалага жакын болгон пенделер, ошолор биз азыр олия дейбиз. Ошолордун адаттан тыш нерселери болуп калат да. Сиз айткандай, мисалы, орустар камап койсо, мындай эшикти ачса эле ачылып кетип чыгып кете берчү экен. Чөгүндөгү сууну кайнатып жиберчү экен, нарат алганда, же сууну тетире агызып жиберчү экен деген хикаяларды угуп калабыз да. Ушул нерселер адаттан тыш нерсе болуп атат. Адатта өйдө тараптан ылдый аккан суу өйдө кайра өзү көтөрүлүп чыга албайт. Мисалы, чыкпайт, суюк болгондуктан. Бирок ушуну тетире агызган бул адаттан тыш нерсеби? Ушул кимдин колунан көрүнүп жатат, ошону карашыбыз керек. Эгер ошол бул нерсени кылып аткан адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө, Кур'ан-ы Каримге бекем болсо, анда ал олия. Ошондо олия эмне болду? Эме керемет эмне болду? Керемет олиянын колунан көрүнгөн адаттан тыш нерсе муъжизасы менен айырмачылыгы муъжиза менен. Муъжизада пайгамбар өзү каалап көрсөтө алат. Бирок кереметти олия өзү каалап көрсөтө албайт. Ошондо сиз жанагы айткандай эки олия мындай чабыша кеткенде жанагылар чабышты деген, талпактар чабышты деген сөз, булар өздөрү каалап кылса анда андай болушу мүмкүн эмес да. Демек, эмнеге биз өзү каалап көрсөтө албайт деп атабыз? Керемет деген сөз икрам деген сөздөн келип чыккан. Бул урматтоо деген сөз келип чыккан. Алла Таала таква, ага жакын пендесине мындай урмат кылып, эми ага сүйүндүрүп, адаттан тыш нерсени көрсөтүп коет да. Буну көбүнчө жада калса олия өзү билбей калышы мүмкүн. Жашоосунда жашап өзү олия экенин билбей өтүп кетиши да мүмкүн.
бул шарт эмес. Олия билип калган нерсесин кылып, жок, андай эмес. Бунун эң негизги айырмачылыгы, артыкчылыгы, мындай ажайыбы, бул жанагы олиянын керемети пайгамбардын мужизасынын уланышы. Бул пайгамбардын мужизасы болот. Азыркы үммөттүн кереметичи мисалы. Эмнеге? Анткени олия пайгамбардын сүннөтүнө бекем болот да, Кур'ан-ы Каримге бекем болот, сүннөткө бекем болот. Ушул сен карманган жол туура дегенди билдириш үчүн Алла Таала ошентип ага мындай жеңилдик берип, сүйүнчүлүп турат. Демек бул пайгамбарыбыздын мужизасынын уланышы, керемети. Ошон үчүн бул жакта мындай деп жазып атабыз, мисалы, олиялардын кереметтери акыйкатты билүү. Керемет арабчада аль-карама болот. Туура жолдо жүргөн сүйүктүү кулга, олияга тутунган дини туура экендигин тастыктаган Кудайдан берилген адаттан тыш билек болду да. Демек, олия кереметти өз каалоосу менен каалаган мезгилде эле көрсөтө албайт. Олиянын керемети Алланын сүйүктүү элчисинин саллаллаху алейхи ва саллям мужизасынын уландысы. Ушул маселеде, кереметте кээ биркилер ишенгиси келбейт дагы, булар жомокто айта берет, жомокчулар деп коет да, мисалы. Ахли сүннат вал жамааны. Буну ким айтат? Буну же мутазилиттер айтат, же харижиттер айтат. Жанагы мужизага ишенбей, же кереметке ишенбей. Ошол адамдар жанагы адаттан тыш нерселер, жомок дегендер. Мындай караса, көбү ошолордун көбү жин окуйт да. Жин окуп атып, өздөрү айтат кайра. Мен жин окуп атсам, мисалы, оор нерсени көтөрө койду, башкача чыкты үнү, аял кишинин үнү эркектей чыкты, же потолокко чуркап кетти, потолокто деген дагы сөздөр айтат, мисалычы. Мейли, булар олиянын кереметине ишенбейт экен. Бирок ошо шайтандын кылганына ишенип атат да, мисалы, ифрит деп коет, мисалы, жиндин кылганына ишенип атат да. Туурабы? Демек адаттан тыш нерселер болот экен. Эмнеге адаттан тыш нерсе такванын колунан болбосун? Ал дагы ал өзүнүн каалоосу менен эмес, Алла Таала көрсөткөндүгү үчүн, мисалы. Ошон үчүн кандайдыр бир адаттан тыш нерсе болсо, биз аны ага көрбөсөк көзүбүз менен толук мындай бул керемет деп тастыктай албайбыз дагы, четке дагы кага албайбыз. Жок, керемет эмес депчи. Бирок кокустан Алла Таала насип кылып, иншалла баарыбызга насип кылып, ушул таква, олия заттардын колунан адаттан тыш нерсе көрүп калган болсок, анда аны танбашыбыз керек. Анткени адамга илим 3 жол менен жетет дегенбиз башында. Бул туюу сезимдер аркылуу көрүү, анан акыл аркылуу билет, кийин чын кабар. Чын кабар дегенде элдин баары паланча олия мындай кылыптыр деп сага ишенишибиз керек болуп калат, мисалычы. Бирок альхамдулилля, Аллахым насип кылып, биз көптөгөн устаздардын колунда окудук. Анан ошолордун көбүнүн кереметине күбө болдук да. Анан андай устаздар биздин элде дагы бар азыр. Арабызда жашап, бирөөнү айтып бербейсизби, кандай болгон? Анан негизи мындай карасак таң калабыз, анан өздөрүнө айтсак, өздөрү дагы ишенбейт да, мисалычы. Ушундай нерсе бар. Эми кереметтер аябай көп. Мисалы, бизде жанагы жөнөкөй мисал айтып бере турган болсом, бул студенттердин көбү эле күбө болуп калган доктор Юсри Рушди Жабыр деген биздин устаз болгон. Ал кишинин алдында мен 8 жыл сабак алдым. Хадис боюнча Кутубу Ситтанын 5-өсүн окудук. 8 жыл дайым эртең менен баамдаттан кийин барчык. Анан ошол жерде бир малазиец каттачы сабакка. Анан да келинчеги дагы каттачы экен. Ошо аялдар жакта отуруп укчу экен. Кийин анан аялы ооруп калыптыр. Ооруп мындай шал болуп эч кыймылдай албай калыптыр. Биз Египетте окуганбыз. Анан болгон врачтардын баарына көрсөтсө, эч ким баягы шыпасын таппай, айтор болбойт деп, анан өздөрүнүн өлкөсүнө Малайзияга алып кеткен аял. Кийин ал бала көрүнбөй калды, сабакка катышпай калды, ошо аял менен болуп, анан бир канча 2 ай жүрүп, анан аял айтат экен, мен баары бир сиз бул жерде болгонуңуз менен баары жардам бере албайсыз, андан көрүп барып илим алыңыз, мен үчүн дуа кылыңыз дейт экен. Келип ал бала сабакта отуруп, анан устаз туруп кетип атканда, анан сурайт экен, аялым ооруп калды, дуа кылып коесузбу депчи. Анан Аллахым шифа берсин деп омен кылып коюп басып кетип калат экен. Анан эшикке чыгып мотоциклдар менен барчык, биз мотоциклдар тизилип турат, анан ошо мотоциклдын жанына келип кетейин деп атса, звонок келет экен аялынан. Анан алып туруп эле жооп берсе, жакшы болуп кеттим дейт экен да. Машалла. Азыр кадимкидей жакшы болуп, мен кыймылдап калдым дейт экен, субханалла. Ошол жанагы баланын көргөн керемети эмичи. Андан башка да аябай көп, альхамдулилля, бирок
негизи кереметтин дагы бир сырлар айта бербейт да. Эгер өзүндө ушундай Аллах Таала бир берип койгон белеги болсо жоготуп алуудан коркот. Эгер устазында болсо же жакын адамында болсо анан баягындай эме кылып ушул абалды жоготуп жиберүүдөн коркот да, мисалычы. Демек, олиянын баардык нерсеси Куран менен сүннөткө туура келиш керек экен. Качан эгер Куран менен сүннөткө туура келбесе, анда аныкы керемет болбойт. Эми дагы бир эмени айта турган болсо, мисалы жакында эле биздин бир дос акебиз каза болду. Өзү кары эли 14 жыл атайын Танта деген шаарда Куран жаттап, илимдерин окуп, тафсирлерин окуган адеби бир өзгөчө бир бала болчу. Эми Аллах Тааланын тагдыры экен, каза болуп калды. Анан ошол каза болгон күндөн баштап түшкө кире берди да. Такыр кетире албай койдум. Анан ажыга барсам, ажыда дагы түшүмө кире берди. Анан мен дагы бир башка бир дамылабыз бар эле, чогуу бир бөлмөдө болуп калдык. Анан бир маалда багымдатта ойгонот да айтат да, эмке туруңуз дейт. Мени кечке ошол кары экебиз келип ойготуп атып, так уктатпай койду. Сен өзү багымдата койсуңбу деп айтат дейт да. Түшүндөчү мисалы. Менен ошондой нерселер көп болду. Арафага барсам ал жакта жүргөн болот, Муздалифага барсам ал жакта жүргөн болот. Анан акыры бир умра кылдым эле кол бошогондочу. Анан кийин кирбей калды мисалы. Бул да эми Алла Тааланын кереметтеринен да, анткени ооба баары жанагы дубадан эметип, муктаж болуп же мен үчүн дагы умра кылып кой деген нерселер болот. Эми бул нерсени мен өзүм тана албайм. Анткени өзүм бул нерсеге ишенем, көрдүм. Башка бирөөнү бул нерсеге ишен деп айта албаймын да. Анткени кереметтин, баягы илхамдын маселеси адамдын өзүнө гана тиешелүү болот. Ошон үчүн адамдын жашоосунда кээде ушундай болуп калышы мүмкүн. Экинчи маселе, үчүнчү маселе, биринчи мужиза дедик го, экинчи карамат, үчүнчүсү аун деп коет. Аун деген бул кадимкидей эле катардагы момун мусулмандарга Алла Таала жеңилдик кылат да, кээде жардам берет. Мисалы, кээ бир адамдар мейли намаз окубасын, биз ойлогондой олия болбосун да, бирок ошондойлордо деле ушундай кереметтер болот. Кандай? Кээде жакын адамын Аллах Таала алганга чейин бир жүрөгүн эскертүү берет да, Алла Таалачы, мисалы. Даярдап коюшу мүмкүн, түшкөртүп коюшу мүмкүн, кичине бир нерселерди биз предчувствие деп коебуз го, сездирип коюшу мүмкүн. Бул дагы Алла Тааланын мисалы ауну, жардамы болот. Ошону билип туруп анан жеңилирээк көтөрүп кетет, мисалы Алланын сыноосун. Экинчиси, ушундай эч нерсеге таппай калса, адам кылаарга бандай мүшкүлдүктөн чыгаарга жол таппай калса, ал күнөөкөр пенде болсо деле жүрөгүндө иманы болгондуктан Алла Таала адаттан тыш кылып туруп жеңилдик кылып жанагы жерден чыгарып коюшу мүмкүн, мисалы. Эми Кудайга шүгүр, мындай нерселерди аябай эле көп көрөбүз, ар бирөөнүн деле жашоосунда болушу мүмкүн. Ушул нерселерди адаттан тыш нерселерди жок, бул болбойт, бул жомок деп айткан, бирок негизи туура эмес, акыйдага туура келбейт. Бул үч нерсе болду. Эми адаттан тыштардын төртүнчү нерсеси бар. Буну биз истидрач деп коебуз. Истидрач деген азыркы айткан нерселердин тетириси. Мындай истидрач деген төмөн түшүрүү да. Бул же капыр, же күнөөкөр адамдын колунан көрүнгөн адаттан тыш нерсе. Мисалы, Даджал келгенде өзүн Кудай деп келет да, Кудаймын деп келет. Анан намаз окуп аткан адамга айтат, мисалы, мен Кудаймын дейт. Намаз окуп аткан адам намазын таштап коюп аны ээрчип кетип калат. Ошолорго мисалы качан өлгөн атасын мен Кудаймын, мына өлгөн атаңды тирилтем деп тирилтип берет, ал тирилет. Өлүп калган киши. Булардын баары Аллах Тааланын кудуретинен болуп атпайбы? Биз айттык, эч бир нерсе Алла Тааланын кудуретисиз болбойт. Алла Таала ошол Даджалдын айткан нерсесин жаратып берет. Өлгөн адамды тирилтип берет. Бирок байкуш жанагы намаз окуп аткан таксырыбыз илими жоктугунан ал Кудай окшойт деп ээрчип кетип калат, Кудай сактасын. Демек эң негизги нерсе бул жерде илим экен. Азыркы күндөрү жана суицай деген номерологдор чыгып атат, мисалы суицайлар чыгып атат, номеролог деп коет, же психологдор, булардын баары бир нерселерге себеп кылып, мисалы эми суицай болсо мындай номерге туура келип туруп, бул мындай болуп калат, рецепт туруп чыгарган алат. Анан менин сабагыма бир аял келди, суроо берипчи. Анан мындай дейт да, мен жолуктамын, намаз окуйм дейт. Күйөөм дагы намаз окуйт дайыма. Күйөөмдүн оорусу бар эле.
врачтарга көрүндүк, такыр болбоду, молдолорго барып дем салдырдык, болбоду. Ушул суицайга барып, суицай илимин үйрөнгөндөн кийин шыпа таптык. Эмнеге буну силер арам дейсиңер, ширк дейсиңер? Эмнеге болбосун? Бул айыгып атпайбы дейт да. Мисалычы. Бирок бул жерде эмне болот? Бул жерде Алла Тааладан башка ушул цифралардын кудурети бар, ошолор таасир этет деген ишеним болот. Бул ширк. Цифраларга өзүнө ишенгендик. Ооба, цифралар мисалы эки бириксе мындай бир маани берет, ушул цифра таасир этет. Адам жашоосунда 33 жашка чейин миссиясы болот, адамдын 33 жаштан кийин башка миссиясы болот деген нерселер бар экен. Ошондой нерселерге ишенүү Кудайдын кудуретинен башка нерсеге ишенүү болуп атат да. Ошол абалда айырмасы жок. Сен намаз окуйсуңбу, ажга бардың, мечит курдуңбу, ал жерде сенин ишенимиң Аллах Тааланын кудуретине байланбай атат. Ошол нерсе таасир этет деп атат. Демек ал ширк. Анан ошол ишенген нерсең кээде туура чыгып кала берет да. Же жолдо баратып радиону койсоң, мисалы машинада гороскопту айтып аткан болот. Бүгүн мисалы жанагы суук ярларга мындай күн болот десе, деп угуп коесуң. Кечинде ойлонсоң, жана эртең менен айткан нерсенин баары болгон болот да, мисалычы. Чын экен деп ишенип калат адам. Ушул дагы ширк болот, күнөө болот. Билбей адам ушундай нерседе адаттан тыш нерсе болгондо, ошол бир нерсе айтылса, ошол айтылгандай болуп калса адаттан тыш нерсе да. Ушуга ишенип алыш өзү негизи адаттан тыш нерсе болсо эле бул али анын акыйкат экендигине далил эмес экен, факт эмес экен. Демек адаттан тыш нерсе менен деле Алла Таала кааласа пенделерин адаштырат. Күнөөкөрлөрдү күнөөгө батыртат, капырларды ошо капырлыкка чөктүрөт да. Бул эмне себептен болот? Анткени Алла Таала бардык себептерди, шарттарды кылып, ыйманга кел, жаратканды таны десе дагы болбой эле өзүнүн нафсисине ээрчип, жанагы аял мисалы ажырдын нафсине ээрчиди. Ал шифаны каалады. Мусулмандын максаты шифа эмес, мусулмандын максаты Аллах Тааланын ыраазычылыгын табуу, сыноо береби кандай болсо дагы. Жок, Алла Таала шифа берсин мага деп анан бербесе суицайга барып шифа табып кетсе, анда бул киши нафсин ээрчиди. Ошон үчүн ушундай адаттан тыш нерсе болуп калат. Булар шариатка туура келбейт, акыйдага туура келбейт. Ушул кезде эми биз аны истидрач деп коюп атабыз. Кереметтердин мен азыр түрлөрүн айттым иншалла. Демек, олиялардын керемети бул акыйкат экен. Биз ага ыйман келтиришибиз керек экен. Ким эгер олиялардын кереметине ишенбесе, негизи жалпысынан болот деген сөзгө ишенбесе, анда ал туура жолдон адашкан болот экен. Жалпысынан ошол. Өтө сонун негизинен жанагы үчүнчүдү айттыңыз окшойт. Абын, жардам. Жанагындай бага Алла Таала мисалы бир жакыны же болсо бир сөтөрдүн алдын жанагындай түшүнө кирип, анан бир бутун жоготуп төгөлөр боло турган болсо, ошондойлор болуп калат го кээдечи. Ошондо демек ал кишини ошого даярдык көрсөтүп аткандагы бир белгилерден экен да. Негизинен мындай көп нерсени биз азыр сиздин айтканыңыздан улам бул нерсе биздин жашообузда, табиятыбызда болгон нерселер болуп атат да. Алла ыраазы болсун, биздин көрүүчүлөр үчүн дагы абдан бир жакшы маалымат болду. Анан кийинки суроону ушундай бергим келип атат. Бизде мисалы көлдө Манжылата деген бар да, Тоң районунда. Анан биз багы айылга барганда анан Манжылатаны зыярат кылып, анан булактар бар ал жерде. Анан ошол жерде мен багы өзүм багы намазда жүргөндүгү үчүн багы ал киши кабырына барып мен Куран окуп, дуа кылып коюп, анан негизи табият аябай кооз, табиятына суктанам да. Анан суроо ушундай, кээде багы ошол жерден көрүп калганда ошол кабырга барып, ошол Манжылатан сурап аткан болот. Эми ал киши олия болгон да. Биз олия деп билебиз да. Анан ошол кишиге барып алып, анан кабырында ушинтип сурап аткандарды бир көрүп калабыз да. Анан негизи эле ошол Кудайдан сураарда ортомчуларды колдонсо болобу, ортомчу кылып башкалар деген бир суроо да. Ортомчулук деген сөз бул тавассул деп коет арабчада, ортомчу коюу. Анан бул мындай да, мисалы бир кайсы бир максатка жетээрде же зыяндан сактанаарда бир нерсе кылыш керек да адам. Ошондо колунан келген нерсени кылат да. Ал эми жанагы нерсени Алла Таала жаратып берет. Ошондо бир максатка жетишиңиз керек болду, болгон колуңуздан келген нерсени аткарып, Алла Тааладан суранып, ушул себептерди кылайын, ушунун натыйжасын мага бер, тилгенимди бер деп жашайт адам.
ошондо негизи эле ушул жашоонун баары жана себептер аркылуу болуп атпайбы? Тамак дагы, башка дары дагы мисалы. Ошолордун арасында эми Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эч бир ортомчулугун кабыл кылбайм деген аят бар. Бул аятта биз капырларга айткан деп айтат аалымдарыбыз. Анткени алар башка бир буттарга, башкаларга сыйынганда, ошолордун эч кандай шапааты ал жерде жок дейт. А башка бир аятта шапаатчылардын шапааты, ортомчулардын ортомчулугу жанагы болгон күндө деп айтат. Демек, баардык эле нерсе ортомчу боло бербейт экен. Кээ бирки ортомчу болот экен, Аллах Таала ошону ортомчу кылып койсо да, мисалы. Ошолордун бири адамдын мисалы жакшы амалы. Намаз, негизи Кудайга такыбачылык. Жанагы бир маселе бар, хадис бар го, мисалы, 3 адам бир үңкүргө киргенде эшик жабылып калат, ооз жабылып калат таш менен, анан отуруп алып алар дуа кылат да. Мындай карасаңыз, кайсы бир маселе болгондо биз биринчи колубуздан келген нерсени кылабыз, анан эч нерсе кылбай калсак дуа кылабыз да. Алар деле ушундай кылгандыр, бирок маселе бул жерде алардын ар бирөөсү дуа кылат. Ошондо ар бирөөсү Алла үчүн гана кылган бир маселени айтат да. О Аллахым, мындай окуя болгон, мен ата энеме сүт алып келгенмин, балдарым илеп атканда аларга бербей ата энемди урматтап, ошолорго бергенмин. Ошол ата энеме болгон баягы урматым үчүн, сени сүйгөнүм үчүн, сен буйруганың үчүн ушуну кылдым. Мени ушул нерседен чыгар дейт мисалы. Экинчиси, мансаптуу, сулуу бир аял ойноштукка чакырган болот, ошодон Кудайдан коркуп баш тартат. Ошондо ушу баш тартканым, кылбаганым сенден корккондугум үчүн болгон деп ошол амалы мисалы ортомчулат. Дагы эшик бир аз ачылат таш. Үчүнчүсү, бир аманат колуна келип калган болот, жоголгон нерсе, анан ээси келишек ал малды чоңойтуп, көбөйтүп туруп, анан келгенде бардыгын короосу менен жанагы мал жандыкты берип коет. Анан ошону дагы Алланын ыраазычылыгы үчүн кылгам, сенин ыраазычылыгың үчүн кылгам. Ошол себептен мен ушул жерден аман калтыр дегенде таш чылып, оозу ачылып, анан үңкүрдөн чыгып кетишет. Бул хадисти бардык үммөт кабыл кылат. Эч ким буну тана албайт, жокко чыгара албайт. Маселе мындай болот. Маселе, сиз жашоодо бир нерсени жашап өтүшүңүз керек экен, ошол Алла үчүн болуш керек экен. Мындай караганда мындай нерсени кылыш деле оңой эмес негизичи. Же адат болуп калган болот, же башка бир кызыкчылык болуп калган болот. Бирок Аллах Таала үчүн ниетти бекем кармоо өтө кыйын. Хасан аль-Басри айткандай, ниетимди түз кылуу 80 балак менен желкеме чапкандан караганда оорураак деген да. Ошон үчүн баягы ихлас маселесин болтат. Ушундай бир нерсе кылгандан кийин эртең сиз аябай муктаж болгон Аллах Тааланын баягы дуаңызга кабыл болушка өтө муктаж болуп аткан учурда ошол амалыңызды айтып туруп, Аллахым ушундай кылдым эле, мисалы паланча тууганыма мындай жардам бердим эле, ошол үчүн, ошонун себеби менен мол муктаждыгымды аткарып бер деп дуа кылсаңыз, шариятта жайыз, уруксат. Бул биринчи маселе болду. Ошондо ушул дуалар, жанагы амалдар, булардын баары ортомчу болгон нерселер болуп атат. Ортомчу болгон нерселер болуп атат. Демек, амал ортомчу болушу мүмкүн экен. Жада калса, Кур'ан ортомчу болот. Шапаатчы болот мисалы. Качан биз айтабыз го, карекелер Кур'ан жаттаганда кийин жетимиш тууганына мисалы шапаат кылат депчи. Ошондо башка хадистерде ата энесине таажы кийгизет дейт. Таажынын нуру күндүн нурунан дагы нурлуу болот дейт. Бул маселеде мындай болот, ата энеси күнөө көрүү эмес, ал жөнүндө айтылган жок. Ата энеси эле болду, баланы Кур'ан жаттатып койду. Бул жердеги мааниси жаттатып, амал кылышагачы, амал кылдырып койду. Башкача айтканда жакшы тарбиялады. Ошонун себебинен алар ортомчу болот. Баласы мисалы, баланын Кур'ан жаттаганы. Ушул нерселерге ишенебиз. Анан жанагы сиз айтып аткан нерсеге азыр келе атам. Эми буюмдардын баягы шапааты, тавассулу болушу мүмкүн экен да. Ошондой эле жерлер дагы болот. Жер дегенде мисалы Мариям энебиз кичинекей кезинде Закария алейхиссалам Мариям энебизди чоңойткон атайын бир бөлмөгө коюп, буну айттым айта элекминби, унутуп калдым. Анан ошол жерде Мариям энебиз чоңойгон, анан Закария алейхиссалам ага кирген сайын түрлүү мөмө жемиш көргөн дейт да. Алдындачы. Анан бул каяктан келди сага десе, бул Раббимдин астынан келди дейт. Бейиштен түшкөн мөмө жемиш болот. Анан
карып калган Закария алейхиссалам пайгамбар өзү улгайып калган жашка жеткен. Бирок ошончодон бери дуа кылган балалуу болоюн деп, балалуу боло алган эмес да. Анан Алла Таала айтат: "Фахуналика даа Закария робба". Ошол жерде Закария алейхиссалам Раббисине дуа кылды дейт да. Жанагы мөмө жемиш түшкөн жерде. Дуа кылганда Алла Таала ага Яхья баласын берет мисалычы. Демек ошол ордун деле ыйыктыгы болот экен да. Буга ушул аят далил. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалы минбары менен үйүмдүн ортосу бейиштердин бир бакчасы деген хадис бар да. Мариям энебиздин алдына жанагы бейиштен түшкөн мөмө түшүп атса, ошол жерде Закария алейхиссаламдын дуасы кабыл болуп атса, пайгамбарыбыздын раудатында, рауда деп коет ал жерде, раудасында баягы бейиштин өзүндө жүргөндөй дуа кылат экенсиз да, дуаңыз кабыл болот деген сөз болуп атат ошондойчу. Демек ошол жерлерди деле ортого салып туруп дуа кылтабыз биз. Андан башка, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эми кабырында тирүү дедик, барзах аламында тирүү дедик. Ошондо пайгамбарыбыздын кабырына барып, пайгамбарыбыздын ортомчулугун сураш шариятта жайыз. Ошон үчүн сапар кылат. Ошол сыяктуу эле жана айтылган нерселер да. Ошол сыяктуу эле эгер олия экендиги анык болуп, анан көмүлгөн жери белгилүү болсо, ошол жерлерге дагы барып, кабырларын зыярат кылып, мисалы аларга Куран окуп, анан аларды ортомчу кылып сураш шариятта, биздин акыйдабызда, Матурidi акыйдада, Ашари акыйдасында мисалы уруксат берилген. Бул маселе мисалы ушуну сөз кылыш керек деген маселе эмес. Азыр мен айтып аткан сөздөр көпчүлүк көрүүчүлөргө, сизге деле мисалы оор болсо керек. Кабыл кылышчы, кантип бул ширк болот го деп. Анткени биздин кулагыбызды толтуруп койгон да ошондой маалымат менен. Сиз эмес, биз деле мисалы канча жыл ушул нерсени кетире албай, ширк болот турбай деп жүрдүк. Көрсө ата бабаларыбыз туура эле кылчу экен. Максат бул жерде ошолор өзү олия же пайгамбар өзү түздөн түз таасир этет, түздөн түз бир нерсе кыла алат деп эч ким андай ишенбейт. Маселе ошолор ортомчу болсо экен, мен сураган нерсени сурап берсе экен деген маселе болуп атты. Башка хадистерде мисалы Ибн Аббаска келип сахабалар суранат да, биз үчүн дуа кылып кой деп, анан дуа кылышат. Азыр деле бизде ортомчулук бар да. Элди чогултуп элден бата алабыз. Элден бата алабыз. Бул дагы ортомчулук. Жумада мисалы, ошол элдин арасында бир таква адам жүрөгү менен, чын жүрөгү менен амин деп жиберсе, ушул дуалар кабыл болуп калсын дейбиз мисалычы. Же аксакалга барып дуа алабыз, алымдарга барып дуа алабыз алымдардан. Булардын баары ошол болгон себептер. Алымдар кудай болуп кеткендиги үчүн эмес, эл кудай болуп кеткендиги үчүн эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кудай болгондугу үчүн мындай кылган жокпуз. Кадимкидей эле баягы амалды кармангандай себеп кылып, жанагы Куранды жаттагандай себеп кылып, мисалы же садака бергендей себеп кылып, пайгамбарды ортого койгон бул себеп гана. Ушул нерсени түшүнүп алышыбыз керек да. Анан Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин бир китебинде бул мага жакпайт деп айткан сөз бар. Анын ошону жанагы туугандар мына Ханафи мазхабында макру бул нерсе дейт да. Макру дегенде ал жерде Абу Ханифа анын акысы менен беришке милдетсин деп милдет кылып сураган мааниде жактырган эмес. Бирок ортомчулук кылган мааниде эме ортомчулук жөнүндө сөз болгон жок ал жердечи. Демек, биринчи маселе, экинчи маселе ортомчу кылуу бул этикадий нерсе эмес, акыйдага тиешелүү маселе эмес да. Мисалы, акыйдага тиешелүү маселе бул Аллах Тааланын заты жана сыпаттарын изилдөө, пайгамбарлар анан кайыптан келген кабарлар. Бирок ортомчу бул кадимкидей эле жанагы бул дүйнөнүн себептерин аткаргандай эле бул фикхий маселе. Фикхта жайыз уруксат болот, анан уруксат болбогон нерселер бар. Ал эми Куран менен сүннөткө каршы келген башка нерселерди ортомчу кылса, ал албетте ал уруксат эмес. Жалпы сан ушул иншалла. Өтө сонун маалымат болду. Чындыгында багы ал кишинин даражасы, олуялыгы маанилүү экен да. Анан могу кийинки кезде ушул мен эми өзү кичинерээк кезимде укпачу элем. Мен ата энемден деле укпаптырман, өзү мен чоңойгон чөйрөдөн деле укпаптырман. Бирок бул кийинки кездерде ушул акыркы бир 3-4 жылдан бери ушул социалдык тармактардан көп байкап койдук, жана бидат деген сөз аябай көп айтыла баштады да. Анан эми мындай багыл биз өзү багыл светтик коомдо чоңойгондон кийин
Буга чейин баягы 90 жылдан бери эгемендүүлүктү алгандан кийин деле андай нерсе көп байкалган эмес да, анан могул акыркы жылдары аябай көп айтылып атат. Анан ушундай суроо болуп атат, ушул бидат деген эмне, ушу кандай түшүнөбүз аны? Бисмилля. Бидаат деген бул жаңылык деген сөз. Бир нерсеге жаңылык киргизүү. Сөзмө сөз айткандачы. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 3 хадиси бар. Ошондо биринчиси мисалы мен ахдаса фи амрина ма лейса фихи, кимигер ушул нерсебизде бул нерседен болбогон, бул нерседе жок нерсени киргизген болсо фахуа роддун, ал кайтарылат, четке кагылат, алынбайт деген хадис бар. Башка бир хадисте мисалы шаррул умур мухдасатуха, эң жаман нерселер, амалдар бул жаңы пайда болгон амалдар. Ва куллу бидатун долале, ар бир бидат бул адашуу, ар бир адашуу тозоктоо деген экинчи хадис бар мисалы да. Ошондо демек жаңылык болуп атат. Жаңылык болсо ал адашуу болуп атат, адашуу болсо тозоктоо болуп атат деген хадистер келип калды. Эгер жаңылык болсо ал биздин динден эмес деген хадис келип калды. Ушуларды карманып, кайсы бир Куран менен сүннөттө жок болгон нерсе болсо, ошонун баарын сүннөттө болбойт, ахи бул бидат бират дей берет мисалычы. Демек бидат сөзүнүн өзүнүн тилдик маанисинде жаңылыктын баары бидат. Маселе мисалы Бахит аль-Мутаи айткандай китебинде бул кадимкидей эле шариаттын өкүмдөрүнө түшөт. 5 өкүмүнө. Жаңылык шариатта парз болушу мүмкүн. Мисалы Абу Бакр радиаллаху анху Куран-ы Каримди бир китеп кылып топтогон. Ага чейин барактар болгон да. Бул өзүнүн узун окуясы бар. Демек пайгамбарыбыз кылбаган нерсени Абу Бакр радиаллаху анху кылып атпайбы? Анткени топтобосо, сахабалар каза болсо Куран жоголуп кетмек мисалы. Бул бидат болуп атат. Бул жерде бидатты айтпайбыз мисалы. Же пайгамбарыбыздын көзү бар кезиндеги бидаттарды айтсак, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең менен турганда Билал радиаллаху анхудан сурайт да. Сен кандай бир амал кылдың эле, аябай үмүт кылган, Алланын ыраазычылыгын үмүт кылган. Мен билбеген кандай амал кылдың эле деп сурап атат Билал радиаллаху анхудан. Анан Билал радиаллаху анху ойлонуп көрүп, мен баардык нерсени сен көрсөткөндөй эле кылганмын. Болгону мен качан даарат албайын, күндүзү түндөсү айырмасы жок. Качан таарат албайын, таарат алгандан кийин 2 рекет намаз окуйм деген да. Даарат алыш шариатта бар. Намаз окуш шариатта бар. Бирок ар бир даарат алгандан кийин 2 рекет намаз окуш мисалы пайгамбарыбыз көрсөткөн эмес экен. Хадисте, Куранда жок экен. Бирок ушуну өз билдимдик кылып Билал радиаллаху анху кылгандыгы үчүн пайгамбарыбыз аны бейиш менен сүйүнчүлөп жатат. Сенин кадамыңдын үнүн бейиште уктум дейт да мисалы. Бул да бидат болуп атат. Демек бул шариатка каршы келди, шариатка каршы келген жок. Ошондо биз жанагы хадистерди түшүнүүдө башка Куран жана хадистерге салыштырып түшүнүшүбүз керек. Ошондо мен ахдаса фи амрина ма лейса фихи, кимигер биздин ушул иште динден эмес болгон нерсени кошсо, ал кайтарылат деп атат да. Анткени пайгамбарыбыз ма лейса динден эмес болгон деген сөздү айтып атат. Демек эгер динден болсо кайтарылбайт экен. Мисалы мен сурайм да, медреселерге барып сабак берем го, анан балдардан сурасам, бидат деген эмне десем, бидат деген ашыкча ибадат кылуу дейт да. Мисалычы. Ибадат же туура болот, же туура болбойт. Туура болсо, канча болсо да ашыкча болбойт да. Алар болсо пайгамбарыбыз көрсөтпөгөндөй ибадат кылуу дешет дагы. Мисалы, азыркы кээ туугандар буга дагы өзүнчө токтолобуз. Тарави намазын 8 эле рекет окуш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 8 эле рекет окуган. Айша радиаллаху анха айткан, пайгамбарыбыз түнкү намазды 8 рекеттен ашык окуган эмес деген дейт. Бирок ушул эле хадисти карасак, башка хадисинде 11 рекет деп келет мисалчы, башка хадисте 10 деп келет. Айтор, хадистин өзү алсыз, эми ал жакка кирбей эле коелу далилдерге. Маселе, Айша энебиз пайгамбарыбыз намазын сүрөттөп 8 рекет деген, андан ашкан эмес деген. Бирок андан ашыгы бидат болот, 20 рекет окуш бидат дейт да мисалычы. Ошондо 20 рекетти ким окуп атат?
Умар радиаллаху анху Убей ибн Каабтын аркасына элди тизип, Умар радиаллаху анху окутуп атат. Анан ушуну бардык сахабалар көрүп, ошол кездеги аалым сахабалар ушуга макул болуп атышат. Демек бул биринчиден Умар радиаллаху анхунун сүннөтү болуп атат. Хулафа рашидинин бирөөсүнүн. Экинчиден ижма болуп атат. Аалымдардын баары ушуга биригип атат. Ушул нерсени келгенде, жок 20 рекет окуш бидат, 8 рекет окуш керек. Анткени хадис жок ага деш. Куранды, сүннөттү, динди Умардан караганда жакшыраак билем деген сөзгө барабар болот да. Ошон үчүн демек бул жерде биз эмне кылышыбыз керек экен? Биз биринчи, эгер ким бул нерседе жаңылык киргизсе, бул нерседен болбогон дегенде, динден болбогон нерсени жаңылык киргизсе деген сөздө, демек карашыбыз керек. Динденби, динден эмеспи? Намаз окуш динден, даарат алыш динден, ошону өзгөчө башкача сүрөт менен кылыш бул албетте шариятта уруксат. Ошондой эле мөөлүт өткөрүү, башка нерселер, мисалы бидат маселесинде ушундай болду, анан ар бир бидат адашуу деп булар өздөрүнөн башка баарыны баягындай тозокко түрткүсү бар да, же исламдан чыгаргысы бар. Бир нерсе болсо, мисалы бизге окшош мусулман болуп калгыла дейт, же бул мусулман эмес, бул бидатчы дейт. Жалпысынан караганда негизи биздин жанагы ата бабаларыбыз кылган амалдар булардын баары шариятка туура келген. Эгер туура келбесе, анда аны жок кылганга аракет кылышкан негизи. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадис бар. Эгер мусулмандар бир нерсени жакшы деп билсе, ал Алла Тааланын астында жакшы деген хадис бар мисалы. Мара ал-муслимуна хасанан фахуа индаллахи хасан деген хадис бар. Мусулман аалымдары бир нерсени туура деп билдиби? Ал Куран менен хадисте жок ошол бойдон. Бирок туура деп билди. Мисалы пайгамбарыбыздын мөөлүтүн өткөрүү. Демек бул Алла Тааланын астында да жакшылык деп эсептелет. Куран топтош маселеси боюнча, тарави маселеси боюнча, андан кийин дагы көптөгөн мисалы саясий дагы башка чечимдер болгон ислам үммөтүндө, ибадат маселеси болгон, соода сатык маселелери, булардын баарында ошол аалымдарыбыз караган. Куран менен сүннөткө туура келеби? Буну кылган бидат деп аталган эмес. Эгер Куран менен сүннөткө туура келбесе, ошону бидат деп атаганда аны кылбоого чакырышкан. Өтө жакшы. Негизинен баягы бул сөздү деле негизи туура кабыл алыш керек экен. Мында азыр мен өзүм туура жактан кабыл алып атам негизинен. Баягы болгону динде бар нерсеге айтыш кандайдыр туура келбей калат экен да. Туура эле түшүнүп атамбы мен? Мисалы динде бар нерсени бидат деш туура келбей калат. Туура келбей калат экен. Ошондой деп түшүндүм. Алла разы болсун. Анан соңку бир суроону берейин. Ушул мазхаб боюнча бир түшүнүк бизге бүгүнкү күндө керек болуп турат да. Мисалы Ханафи мазхабындабыз дейбиз негизинен, бирок биздин көпчүлүктөр деле мазхаб деген эмне? Ал эми багыл Абу Ханифанын өмүр жолу башкасы жайына коюп турат, бирок мазхаб деген багыл тема келгенде эле багыл мындай түшүнүк азыраагдай болуп аткандай да элдечи. Ошон үчүн бир жалпак тил менен мазхабтар жөнүндө бир түшүнүк берип кетсеңиз. Мазхаб деген сөз эми мектеп дегенди билдирет, же бир карманган ой, жол дегенди билдирет негизичи. Ошону мектеп деп түшүнөлү. Ислам үммөтүндө чоң динди үйрөткөн мектептер бар. Ошондо акыйда боюнча мектептер булар Матурidi менен Ашари деп аталды. Ал эми юридикалык жак, укуктук жакты үйрөткөн мектептер булар 4 болду. Ханафи мектеби мазхабы, Шафии мазхабы, Малики, Ханбали мазхабы. Ушундай деп билебиз. Анан эмнеге булар 4кө бөлүнгөн, эмнеге ушундай көп жалгыз эле бирөөнү карманса болбойбу? Пайгамбарыбыздын эле жолун карманса болбойбу дегенге биз мурунку эфирлерде жооп бергенбиз. Эми сөзсүз адам жашоосунда билбесе бирөөнү ээрчиш керек болот экен. Ошо мен эч кимди ээрчибейм, мен пайгамбарыбызды ээрчийм дегендер деле бирөөнү ээрчип жүрөт. Пайгамбарыбыздан бери эле кечеги эле бирөөлөрдүчү мисалы. Анткени адам төрөлгөндө эч нерсени билбей төрөлөт. Куран-ы Каримде ушундай аят бар. Анан чоңойгон сайын, акыл эгеси толгон сайын илим алып баштайт дагы. Васалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Эгер билбесеңер, билгендерден сурагыла деген Алла Тааланын буйругу бар. Ошондо мен мисалы намаз окуганды билбесем, башка бирөөдөн сурашым керек. Үйрөнүшүм керек да. Өзүмдөн эч нерсе чыкпайт. Негизи эле динге жаңылык киргизе албайбыз.
ошондо ал бирөө ошол туура үйрөнгөн болуш керек башка бирөөдөн. Ушундай болуп барып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жетиш керек болот да. Ошон үчүн биз жанагы китепте алып келгендей именно санжыраны бекем карманабыз. Алымдардын санжырасын. Биз эми Ханафи мазхабын карманабыз деп айтабыз. Анткени Абу Ханифанын фатваларын ээрчийбиз биз. Бүгүнкү күнү дагы. Абу Ханифа ошол эле Хаммадтан алган, Хаммад Ибрахимден алган, Ибрахим Алкамадан, Алкама Ибн Масуддан, Ибн Масуд пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан илим алып атат. Демек биз ээрчигенде буларды укуктук жактан ээрчийбиз. Анан мындай маселе бар. Мазхаб карманууда ээрчиш эгер адам билимсиз болсо важип, милдет. Ээрчибей койсо болбой калат. Адашат сөзсүз. Адашат, сөзсүз адашат. Анан негизи эле амал туура эмес болот. Мисалы бирөө турат дагы айталы, мен намаз окуйм дейт, мусулманмын дейт. Бирок пайгамбарыбызды ээрчийм, мазхабты особо кармана бербейм дейт дагы, анан намаз окуйт. Анан биз сурайбыз, мисалы, намаз окуп атканда колуң канап кетти, канагандан кийин намаз окудуң, дарат алгандан кийин канап кетти, намаз окудуң андан кийин. Даратың бузулдубу, бузулган жокпу дейбиз да. Ошентсең ал айтат, жок, бузулган жок. Алымдарда булардын сөзү ушундай. Алымдарда талаш пикир бар. Имам Шафийдин ою боюнча бузулбайт деп коет, мисалы. Дене канаса. Баары барып, Ооба, Имам Шафийдин боюнча бузулбайт дейт. Мейли Имам Шафий боюнча бузулбаса, анда дарат алып атканда ниет кылдыңбы деп сурайбыз да. Анан айтат, алымдарда талаш бул маселе. Абу Ханифа рахматуллаху алейхин ой боюнча даратка ниеттин кереги жок. Мустахаб, шарт эмес дейт. Эгер Абу Ханифанын мазхабы менен дарат алсаң, Шафий мазхабы боюнча даратың бузулду, ниети жок болгон үчүн жок болду. Шафийдикин кармансаң, Абу Ханифа рахматуллаху алейхи сен даратың бузулду деп атат. Десек, мисалы, намаз окуп атканда колду байладың, байлабадыңбы дегенде, колду байладым дейт, мисалычы. Байлаганда 4 мазхабта тең, киниктен ылдый байлайт. Кээ биркилер эле өйдө көтөрөт көкүрөккө, анан Малики мазхабы мисалы түшүрүп алып окуйт. Анда Малики мазхабы айтышы мүмкүн, сен колуңду байлабай окушуң керек болчу депчи. Анан ошол кезде бир эле намаз маселесинде ошол намаз маселесин чече албай, жанагы өзүн аалым сезген адам, ар кимдин сөзүн ала берген адам, анан намаз маселесин чече албай өмүрү өтүп кетиш, өмүрүн илим жолуна анап өтсө дагы баары бир илимге жетпеши мүмкүн. Анткени бул жол болуп атат. Жол сага чейин эле 1000 жылдын ичинде миллиондогон адамдар басып өткөн жол, миңдеген аалымдар айтып чечип койгон маселени кайра жаңыдан айтып атасың болот да. Демек бул жерде биз Ахли сунна вал жамаат мазхабты ээрчийбиз. Намаз окуганда мисалы ээрчийбиз. Амал кылганда ээрчийбиз. Анткени бул укуктук маселе. Ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллах бир нерсени айтайын дедим беле. Мазхабтар боюнча. Анан бир жаман жери, эгер мазхаб карманбаган адам болсо, нафсиси эмнени кааласа, ошого далил таба алат да. Мен балдарга көп айтам. Анткени биз окуганда 8 мазхабты окуганбыз да, Ал-Азхар университети 8 мазхабты окутат. Анан 8 мазхабты окутат дегенде алардын баарын кабардар болосуз, бирок сиздин мазхабыңыз Ханафи болот ал жакта. 4 мазхаб өзүнчө болот, анан жалпы дагы окутат да. Ошондо мен балдарга көп айтам. Нафсиңер каалаган мындай кылат элем, бирок арамда деп кыла албай жүргөн нерсеңер барбы? Ошону айтсаңар, мен силерге далил таба берем. Болот тура турган, уруксат бере турган дейм да. Неге? Анткени ошол 8 мазхабтын ичинде ушул миңдеген аалымдардын бирөөсү жок дегенди айткан болот ошол нерсени. Маселе андай эмес да. Маселе ал нафсиң ээрчип эле каалаган жеңил нерсени кармап кете бериш эмес. Бул сөзсүз динсиздикке алып барат. Имам Аль-Каусарийдин китеби бар. Мазхаб карманбоо динсиздикке көпүрөө дейт да. Атеизмге көпүрөө дейт. Бул нерсени кээ бирки өлкөлөрдө азыр күбө болуп көрүп атабыз. Бир жылдары барсак, мисалы, жанагындай паранжаны парыз кылышты эле, парданы, никапты. Азыр барсак ал өлкөлөргө кадимкидей эле деңиздерде, мисалы, жүздөр эмес, деңиздерде купальничен эле сууга түшүп жүрүшөт, мисалы. Жыгырдап жүрүшөт. Бул нерсе аябай бир нерсени аша чапканда тетири жагына сөзсүз урат. Ислам дини бул
бул жаңы дин эмес. Ислам дин деген Алла Тааланын дини баардык жашоого ыңгайлаштырылган. Ошон үчүн бул жерде эгер мазхаб карманбаган адам болсо, алар мазхаб карманбайт. Мазхаб карманбайт дагы өздөрү каалаган нерсени ээрчип кетип калат да айтор. Ошолордун бир чоң бир министри, мурун даават бөлүмүнүн министри, иршадова даава деп коет, багыттоо, туура жолго багыттоо жана даават бөлүм министри өзүнүн сабагында эфирде мындай деп айтат да. Аял кишинин аураты эркектикинде эле дейт да. Кандай десе, негизи эле аурат деп ушу оор аурат деле айтат. Башка жак мисалы бул аурат эмес дейт да. Эмнеге десе, ал аурат деген хадистерди изилдеп көрсөм, ал даиф чыкты, алсыз чыкты дейт мисалычы. Анан алып баруучу сурайт, анда эмнеге биз аурат деп аялдарыбыз мисалы жүзүнөн башка жердин баарын жаап жүрөт, анан эркектер ушундай ауратын жаап жүрүшөт десе, бул эми адат дейт. Буну өздөрүнүн арасында министр болгон адам айтып атат мисалы. Булар кандай илим алган? Ар бир мазхабтан каалаганыңды кармана берсең болот деген жол менен илим алган, мазхабсыз илим алган. Эгер ошон үчүн мазхабсыздык жанагы динсиздик алып барып атат да. Демек, акыйдада биз ээрчибейт экенбиз, мазхабта ээрчийбиз. Буларда тетирисинче. Акыйдада буларда ээрчийт. Мисалы өздөрүнүн шейхтери бар белгилүү, интернеттен түшпөгөн. Ошолорду ээрчийт дагы, өлгөн адамды зыярат кылып туруп, аны тавассул кылып шафаат сурасаң, ал ширк болот экен, көзмончок ширк болот экен, тумар ширк болот экен деп ишенимде ээрчийт. Бирок мазхабка келгенде ээрчибейт да. Тетирисинен биз ишенимде ээрчибейбиз, акыйдада ээрчүү жок. Анткени ар бир адам өзүнүн акылы менен бир таянакка келет. Бирок мазхабка келгенде, амалга келгенде сөзсүз бир мазхабты карманышыбыз милдет болуп калат. Жалпысынан ошо. Негизинен багы мазхаб кармануу негизинен багы туура деп мен өзүм эсептейм. Анткени багы мисалы өзүм деле ошо эсимде бар. Багы 6-класста мен баштагам да. 6-класста намаз окуп баштаганда ошондо мечиттеги имамдарыбыз биздин Ханафи мазхабы боюнча ушундай кармалат, анан бутты ушундай коюш керек, анан көз ушундай коюш керек, анан биз ушундайбыз деп түшүндүрүп, анан бүгүнкү чейин багы сабактарда деле, баяндарында деле ушинтип жол көрсөтүп келгени менимче мындай адамдарды багы жанагындай тетири жолго, туура эмес адашуудан коргоп турган экен да. Ошол анда деле мен эсимде бар, ушул биздин айылдагы имамдардын деле анчалык билим деңгээли жок болсо дагы, бирок муундан муунга өтүп ушинтип сакталып келген нерсени биз эч качан жокко чыгарбашыбыз керек экен да. Багы адашуудан бул бир топ эле оолак кылат экен. Убакыт бөлүп келип бергениңизге Алла ыраазы болсун. Чындыгында бүгүн аябай бир кызыктуу эфир болду. Убакыттын кандай өткөнүн билбей калдык. Чындыгында мындай өзүмдөгү суроолор элде дагы бар болуш керек, ошол берилди деп ойлойм. Эгерде биздин эфир жаккан болсо, биздин комментарийге дагы белгилеп койсоңуз болот. Анан суроолоруңуз болсо да жазып койсоңуз, биз Эмин ажекебизде устаздан жооп алып бергенге даярбыз. Эмесе убакыт бөлүп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул эфирди биз мындан ары дагы улантабыз буюрса, урматтуу көрүүчүлөр. Рахмат, Алла ыраазы болсун сизге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Эгер эфир жаккан болсо, комментарий калтырып, сурооңуз болсо жазып койсоңуз, буюрса кийинки эфирлерге жооп бергенге даярбыз.